Ыйык Рамазан айында Жуңгал жергесине коомдук ишмер жогорку кеңештин экиз депутаты Дамира Ниязалиева жалпы 150 үй бүлөгө азык-түлүктөн жардам көрсөттү. Анын ишенимдүү адамдары бүгүн райондун ар бир айыл өкмөтүнө барып, тизме менен муктаж жарандарга тапшырышса, анын арасында элдин саламаттыгына кам көрүп жаткан 10 медицина кызматкери бар. Teyken 15 kişi oldu. Daha 10 kişiye больницага алып барып беребиз. Ошондо тек айыл өкмөтүнө эмне чыгып атат. Анан эге карантин бүтүп калса келип озаштырып кетем дейт ораза убагында. Мүдөңөр болсо ошол кезде жолугуп башка жумуштарга кайтып. Болсун бала караңман аман бол, ден соолук берсин айланайын. Канча жаштасыз? 79-тан. Жардам деп чакыртышты айыл өкмөтү. Ошо жардамды алып кетип атабыз. Чоң рахмат Дамира Ниязалиевага дагы. Өмүрлөр узун болсун. Эл керегине жараган инсандар болуп жүрө берсин. Эске салсак, Дамира Абаскановнанын Жуңгал жергесине жасап жаткан жардамынын кадамы биринчи жол эмес. Буга чейин элдин айрылуу катмарына майда жандыктарды, бооз бодо малдарды алып берүү менен бир топ үй бүлөнүн чарбасын көбөйтүүгө чоң алым кошкон. Ал долбоорлору жемишин берип, көпчүлүк үй бүлө ыраазычылыктарын айтып келишет. Аны менен катар ар жыл сайын ыйык Рамазан айында кичи мекенине келип, ар бир айылда ифтарлык уюштуруп, элдин ал-акыбалын сурап турат. Өлкө эли жабыртатып жаткан таа жилдети Жуңгал районуна да кирип келген. Бул илдетке чалдыккан 14 учурдун бүгүнкү күндө 10 учуру айыгып үйлөрүнө чыгарылган. Мына ушундай жагдайда элине камкордук кылган уул кыздарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн деген ушул 5-май күнү биздин чаектин ардактуу атуулу Дамира Ниязалиева келип жардам берди. 15 кишиге чаек айыл боюнча ал жардамды болсо жардамга муктаж арасында инвалидтер ушулар алышты. Дамижеге рахмат айтабыз. Эми өмүрү узун болуп, ушундай элдин батасы тийип, эл керегине жарап жүрө берсин. Рахмат. Biz buарды деген жана ковид менен иштеген кызматкерлерге бергенбиз өткөндө непосредственно контакт менен иштешкендергечи. Анан муну деле эми коллективно чечели, кимге берели. Азыр деген ковидте иштеген кызматкерлерибиз бар азырчы. Аны ошолордун ичинен өткөндө жазылбай калгандары бар. Ошолорго беребиз. Калганын кесиптик уюм менен чогуу кеңештирип анан таратып беребиз. Анан сиздерге ушул оор кыздарды айтышты. Поддержка деп продуктун берүүгө аз болсо көптөй көрүп, кабыл алып, батаңыздар берип коюңуздар. Ушундай 150 кишиге Жуңгал районуна берди жалпы. Анын ичинен 10-у больницада иштегендерге берди. Сиздердин айылда башка айылдарда 10дон болуп аткан, сиздерден 15 берилди. Өткөндө дагы жүрүн албай калдыңыздар. Ден соолукта болуңуздар. Эжеге ошо жакшы тилектериңизди айтып коюңуздар. Анан өздөрү келе албай калды. Карантин бүткөндөн кийин ораза убагында келип, озаштырып кетем деп убадасын берди. Анан эжеге да өзүбүздө жолугабыз дегендер да бар болуш керек. Ошол кишилерге айтып коюңуздар, ошол карантин бүтсө келип, жолугуп башка маселелерин чечип кетем деп. Акчасын акчадай, коюн койдой, продуктудай буга чейин эле берип келген да. Анан бул могуреке азыркы кырдаалда дагы мондай канча Жуңгал элинин канча немесине берип атат. Ошол эки Дамира эжеге ыраазычылыгыбызды жалпы Кызыл Жылдыздын атынан билдирип коелук. Чоң рахмат. Ошону жеткизип келген сиздерге да чоң рахмат. Бүгүнкү күндө биздин Кызыл Жылдыз айылында мурунку азыркы коомдук ишмер, мурунку айылдык депутат, жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиевага чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин Кызыл Жылдыздын элине ушундай гум помощь бергендигине, азыркы берип аткан гум помощун 15 кишиге берилип атат. Чоң рахмат.
Дамира Ниязалиевага дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз элдин атынан. Мен ушу Кызыл Жылдыз айыл өкмөтүнүн соц кызматкери, мен ушу Дамира эжеге ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул биринчи жолу эмес. Мындан мурун дагы бул кырдаал боло элек деле ушу өзү Жумгалдын кызы болгон үчүн Жумгал элине такай жардам берип келатат. Буга чейин 3-4 үй бүлөгө мына кой берди, анысы козулуу болуп уже төлдөп элдер байып калды да почти. Андан кийин продуктусун берип кеткен былтыр. Дамира эжеге Кызыл Жылдыздын атынан, жалпы элдин атынан ыраазы элебиз. Ошо иши ийгилик болсун, өзү аман болсун, колунан келген жардамын берип келатат. Такай колунда бар болуп эле жүрө берсин.